Assalamu алейкум достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн мен болгарскийден гана жасалган свежий томат жасаймын. Бул томатты тамакка кошсоңуздар абдан даамдуу кылат. Огородумдагы кызарып турган болгарскийлеримдин баарын жыйнап алдым. Жыйнап алган болгарскийлеримдин ичиндеги данектерин тазалап, жууп, ушундай кылып даярдап койдум. Эми муну бирден эт турагычтан өткөрүп чыгамын. Эт турагычтан өткөрүлгөн болгарскийлерди эми бир идишке куюп алып, үстүнө туз саламын. 5 килограмм болгарскийге 700 грамм туз салдым. Тузу көп болуп калат дебеңиздер, анткени тузу көбүрөөк болсо жакшыраак сакталат. Муну биз холодильникте сактайбыз. Ушул эле рецепт менен помидор кошуп дагы жасасаңыздар абдан жакшы болот. Негизинен мен укроп дагы кошуп койчумун. Бул жолу укроп болбой калып өзүм эле даярдап койдум. Ушундай кылып банкаларга куюп, оозун жаап, жөн эле сактай берсек болот.